Жумшак өндүмдөр жөнүндө подкасттар. Тоодой караны томуктай ай жеңет. Арбаңыздар, сиздер менен мен бүгүн журналист Канат Алмамбетов. Бүгүнкү биздин темабыз көйгөйлөрдү чечүүдөгү керектүү көндүмдөр. Бүгүн биз коомго өз салымын кошкон, үй бүлөнүн бекемдигин ойлогон АХ кейжинин тренери Сейил Калдыбаева менен маек курабыз. Саламатсызбы? Саламатсызбы, Канат? Кош келипсиз. Саламатсыңар. Чоң рахмат. Саламатсыңарбы? Подкасттын көрүүчүлөрү, кайрадан жолугушуп жатканыбызга абдан кубанычтабыз. Кийип келген көйнөгүңүз менин көңүлүмдү ачып турат. Көйнөк эмес. Мырзалар үчүн баары көйнөк дегендей да. Келиңиздер, анда биз баштайлы. Биз менен чогуу ыңгайлашып отуруп алып, бул учурда дагы сиз дагы жакшы бир убакыт өткөрсөңүз болот. Анда биз баштайлы. Көйгөй дегенде эле биз көп учурда эми көйгөйдүн өзү эле айтып тургандай бир жагымсыз элестер, жагымсыз нерсе. Бизде мындай денебизди жыйралткан, мындай этибиз жыйралган акыбалда болобуз да. Сиз үчүн көйгөй? Көйгөй ар бир адам үчүн өзүнчө. Мисалы, сиз үчүн көйгөй эмне? Мен үчүн көйгөй эмне? Ар бир адамдын кыйынчылыгы ар кандай. Мисалы, кайсы бир адам үчүн эл алдында чыгып сүйлөө көйгөй. Кайсы бир адам үчүн үй бүлөдөгү жакындары менен болгон мамилеси көйгөй жаралып аткандыр. Ошондуктан көйгөйгө атайын бир аныктама жок. Эми бул сиз башында баса белгилеп кеттиңиз, жагымсыз. Биз жагымсыз деп эсептеген нерсе. Бирок терең каза келгенде, бүгүн жарым сааттын ичинде бул көйгөйдүн биз жакшы жактарын да көргөнгө аракет кылабыз. Көйгөйдүн жакшы жагы болот, э? Ооба, сөзсүз. Жакшы. Сиз айтсаңыз эсиме келип кетти. Белгилүү актер Джеки Чан денесиндеги болгон сөөгүн сындырыптыр дагы. Бирок корккон нерсеси бар экен. Ал ошо эл алдына чыккандан коркот экен да. Анын үчүн ал бул көйгөй экен. Дайыма күрөшүп келет экен да. Кызык экен. Ал кинолордо роль аткарат, бирок элдин алдына чыгып сүйлөөдө коркунучу бар, э? Дайыма ал менен күрөшөт экен да. Жакшы. Анан бүгүнкү күздө эми биз өспүрүмдөргө көбүрөөк мындай бүгүнкү күндөгү алар көрүп жаткан, же болбосо алардын жашоосунда болуп жаткан бир көйгөйлөр тууралуу, ошолорду кандай кыйынчылыктарды, көйгөйлөрдү башынан кечирүүдө деп баштасам, суроомду алгачкы. Менче бүгүнкү күндө өспүрүмдүк жаш куракка өткөл курак деп коет. Өткөл куракта мисалы өзүнүн сырткы кебетесин жактырбоо, ата-энесинин сөздөрүн кабыл алгысы келбөө, бул учурда ата-энесине караганда досторунун пикирлери, сөздөрү жогору туруп калат. Анан ушул учурда мамиледе көйгөй болушу мүмкүн. Мектепте окууга карата кызыгуунун жоктугу. Эң негизгиси өспүрүмдөрдү чакыра кетет элем. Мен бүгүн эң сонун бир билимдерди бергенге аракет кылам. Аябай белгилүү Эрик Бёрн деген психотерапевт, психолог бар. Ал аябай сонун бир техника иштеп чыкканда, транзактный анализди негиздеген психолог болгон. Ал болсо адамдар көйгөйгө кезиккенде деги эле адам жашоосунда же жеңүүчүнүн ролунда, же курмандыктын ролунда жашайт экенбиз да. Сиз дагы, мен дагы, ар бир өспүрүм. Бул кандайча? Мисалы, биз жашообузда көйгөй келгенде жеңүүчүнүн ролунда жашагандар алар дароо чыгуу жолун издегенге аракет кылышат экен. Ал эми курмандыктын ролунда алып жашагандар алар дайыма башкаларды күнөөлөп, кырдаалды күнөөлөп, мисалы эртең менен уктап калды дейли, өспүрүм. Мектепке келгенде курмандыктын ролун алган өспүрүм эже эмнеге кечиктиң десе, мен ата-энем ойготпой койду деген сыяктуу башкаларга одура салат экен жоопкерчилигинчи. Ал эми иши кылып мен күнөөлөмөсүн башка бирөө. Ал эми жеңүүчүнүн ролунда жашаган адам дароо кыйынчылык келгенде же кандайдыр бир көйгөй жаралганда жашоосунда дароо жоопкерчиликти өзүнө ала коюп туруп, мен бул көйгөйдөн кандай чыгуу жолун тапсам болот. Мисалы, ушул эле уктап калган өспүрүм, мен будильникти койбой калыптырмын. Же болбосо ата-энем ойготкондо дароо турган жокмун. Эмкиде мен аракет кылам бул көйгөйдү жеңгенге дейткен дагы дароо ошол иш аракетин оңдогонго аракет кылат экен, жеңүүчүнүн ролундагы адам. Анан дагы бир нерсе, Канат, бизге ар бир адамга көйгөйдү чечүүгө дарамет бар ичибизде, потенциал. Бизге көйгөйдү чечүүгө жөндөмдөр берилген. Биздин мээбиз ушундай укмуш жаратылган. Көйгөй болгондо биз дароо стресске кабылабыз. Стресс учурунда биздин мээбиз, биздин денебиз болуп көрбөгөндөй качууга же күрөшүүгө керектүү гормондорду иштеп чыгат. Тек гана биз изденишибиз керек.
Анткени бизде эгер биз жалкоолонбосок, эгер биз көйгөйдү жеңүүчүнүн ролунда караганга аракет кылсак, анда бизге берилген дараметти болушунча ача алабыз да. Жакшы айттыңыз. Негизи айтылат экен, мисалы адамга өзү көтөрө албаган көйгөй берилбейт дейт да. Туптуура. Мисалы мен дайыма көтөрөт экем ошол көйгөй келгендечи. Анан бизде болсо баягы дайыма бир иммунитети бар экен да. Мисалы жана энергетикалык суусундуктарды ичкенде адамдагы энергияны, ошол запаста турган энергияны сарптап салат экен да. Анан өзүмөн деле улам билем, мисалы жумуштан чарчап, ушундай бир көңүлүм жок келгенде үйгө келем дагы, анан диванга жатам да эчтеке кылгым келбейт да. Ал жок. Анан бир маалда балам чалынып кетсе, өзүм кандай атырылып барып, ошо баламды тургузуп, калганымды өзүм сезбей калам да. Сизде деле мындай болсо керек. Албетте, өзгөчө ата-эне баласы бир нерсе болгондо баарын унутуп коет, өзү ооруп атканын да унутуп коет. Ошол себептен чын эле ар бир адамга көйгөйдү чечүүгө мүмкүнчүлүк, күч, баягы керектүү чыгуу жолдору берилген. Тек гана биз изденишибиз керек да. Анан дагы бир нерсе, жана Эрик Бёрндун эмесин айтпадымбы, иштеп чыккан анализинчи, ошондо деген жеңүүчүнүн ролундагы адам көйгөйдү тоскоолдук эмес, маселе катары карайт экен да. Муну мүмкүнчүлүк катары карайт экен. Мисалы, математикадагы маселени алалы, геометрияда бар. Маселени чечүүгө болот. Эсептеп чыгарууга болот. Ошол себептен көйгөй келгенде, бул көйгөйдү кандай чечсе болот? Адам өзүнүн мээсин ошого машыктырса болот да. Мээни дайыма, мисалы, мындай бир эле жөнөкөй мисал келтирсек, тыгынга туруп калдык. Ушакка келатып тыгын болуп калды. Биз дароо чыгуу жолун мээбиз издеп кирет да. Башка жол менен кандай кетсем, түшө калып чуркасамбы, же болбосо башка жолго түшүп кетсемби, же коомдук унаадан түшө калып такси тозо калсамбы деген сыяктуучу. Ошол себептен эң эле негизгиси, жашоодо кыйынчылык келгенде өспүрүмдөр дароо үрөйүн учурбай, коркунучка түшпөй, же болбосо жоопкерчиликти башка адамга оодара салбай, тиги күнөөлүү, бул кырдаал күнөөлүү, мындай болбогондо мен минтмек эмесмин, тиги адам болбогондо мен, тиги досум болбогондо мен ачууланмак эмесмин, ал мени өзүм чыгарбаганда мен аны уруп жибермек эмесмин, же болбосо досторум азгырбаса мен сабактан качмак эмесмин деген сыяктуу. Бирок эми бул жерде мисалы да, маселе. Мен кечээ күнү үйдө жумушту кылдым. Көбүрөөк кылдым, үйдү жыйнадым, баардыгын жасадым. Ата-энем билет, мен эртең сабакка барышым керек, эртең менен. Бирок ал жерде чын эле ата-энем күнөөлүү да, мен эмес да. Ата-эне күнөөлүү эмес, өзгөчө өспүрүмдөр үчүн. Кичирээк балдарды түшүнөм. Аларга ата-эне кичирээк кезинде тургузуш керек, кийинтиш керек, чайын бериш керек, анан мектепке да жеткирип коюш керек болот да кээде. Бирок өспүрүм бул буюрса бир нече жылдан кийин өзүнүн жашоосуна толук, 18ге чыккандан кийин толук жоопкерчиликти алып, өзүнүн чечимдери үчүн, өзүнүн тандоосу үчүн өзү жооп бере турган курак. Жана бул жерде албетте ата-эненин ролу бар. Бирок өспүрүм тезирээк өз алдынчалыкка үйрөнүп кетем десе, анда ушу көйгөйдү чечүүдө көндүмдөрдү өздөштүрүш керек. Азыр мен дагы бир жолу эстеринде калып калыш үчүн көйгөй бул мүмкүнчүлүк. Көйгөй аркылуу мен көп нерсеге үйрөнөм. Биздин жашообузда көйгөй болбосо, кыйынчылык болбосо, мисалы, сизди канат кылган далай көйгөйлөр болгон жашообузда. Сейилди сейил кылган көп көйгөйлөр болгон да. Көйгөйлөр биздеги керектүү сапаттарды бекемдейт. Көйгөйлөр бизди адамгерчиликке тарбиялайт. Эгер биз туура чечкенди үйрөнүп алсак, биз коркпосок, биз дароо жоопкерчиликти өзүбүзгө алсак, биз качпасак көйгөйдөн, жана бирөөнү күнөөлөп бирөөгө оодара салбасак, көйгөй бизди жакшы жакка өзгөртөт. Жакшы нерселерди сиңирет экен да. Ошондуктан өспүрүмдөр чакырат элек, жоопкерчиликти мойнуңа алуу, көйгөйдү тоскоолдук эмес маселе катары кароо, анан дайыма жеңүүчүнүн ролунда жашаганга аракет кылуу. Мисалы, дагы жашоодон мисал келтирип көрөлү. Өспүрүм балдар мушташа кетти. Анан мектепте териштирүү болуп атат, ким күнөөлүү. Ошол жерден көйгөйдү, кыйынчылыкты туура кабыл алып, туура чече алган адам дароо жоопкерчиликти өзүнө алат. Кандай гана келишпестик болбосун, эки тараптын тең салымы бар. Демек, бул жана орусча зрелость деп коет го, жетиккенге аракет кылган адам, өзү менен иштешүүгө аракет кылган адам, өзүнүн өстүргөнгө, кыскасы ийгиликке жеткиси келген адам дайыма баардык кырдаалда
менин салымым кандай бул жерде, бул кыйынчылыкта же бул келип чыккан конфликтте же бул көйгөйдө эмне кылам? Биринчи фокусту өзүнө кылат да, кыргызча сөймөйдү өзүн көздөй бурат. Мен деп жакшы. Туура айтып атасыз, эми баягы көйгөй эки жактан чыгат да. Баягы колду экөө келгенде үн чыгат экен. Бирөө болсо үн чыкпайт дейт да, асыгандай. Айырмасы жок. Бирөө 60%, бирөө 40%, бирөө 30%, бирөө 70 дегендей. Жакшы. Жакшы ойду айтып атасыз, мисалы мына курмандык деп атасыз, Анткени биз дайыма эле, мына мен деле ошондоймун. Дароо эле курмандыктын ролун ала коебуз. Мен мисалы бир нерсени турмас кылып калсам жумуштан, мен күнөөлүү эмесмин. Сейил күнөөлүү. Эмнеге дегенде ал эгерде мага чейинки жумушту жакшы жасап койгондо, мен аны сонун жазамакмын. Анын баштаганы туура эмес болду, ошондуктан аягында мен жаман бүтүрдүм дейм. Ана ушундай нерседен мындай жок, мындай болбош үчүн дегенге биринчи ойдо эмне болуш керек? Ушундай мисалы ушуну кылбаш үчүн биринчи менде эмне жаралыш керек? Мисалы сиз айтып атпайсызбы, муну мүмкүнчүлүк катары караш керек депчи. Дагы бир нерсе, биздин ойлорубузда, жан дүйнөбүздө дейбизби же жүрөгүбүздө дайым бизди жетектеп келген жалган ынанымдар, жалган түшүнүктөр, бир катып калган, бизге ата-эне сиңирип койгон, коом сиңирип койгон, чөйрө сиңирип койгон, же кайсы бир ошол эле мульт тасма, кино тасма, биз алган маалыматтын баары бизге кандайдыр бир түшүнүктөр сиңирет да. Ошол себептен ал бизди каалайбызбы, каалабайбыз, көмүскө сезимибизде, подсознание деп коет, көмүскө сезимибизде жашай берет да, анан бизди баардык жерде каалагандай калчай берет да. Бизди ошол нерселер көбүнчө жетектейт. Демек, биз ошол оюбузда жашап жаткан аң сезим астында, аң сезимдеги, көмүскө сезимдеги ишенимдер менен иштешибиз керек. Кантип? Мисалы, эң сонун суроо болду, кантип, мен күнөөлүү эмесмин деген кээ бир адамдарда деле өзүнө чаң жугузбаган. Бул мен айтат элем, туура эмес, жалган түшүнүк. Анткени ар бир адам, мен жана жогоруда айтып кеткендей, өзүнүн салымы бар, же болбосо тескерисинче мен баарына мен күнөөлүүмүн. Деги эле ушул жашоодо жашап атканымда ката менин, мен кокустан келип калганмын. Мен бар үчүн ата-энем мен үчүн ата-энем урушуп атат деген жалган ынанымдар бар да. Менин айыман ата-энем ажырашып кетти. Мунун баары туура эмес. Бул жерде мисалы ата-эне ажырашып кеткенде өспүрүм аябай чоң көйгөйгө кабылат. Өспүрүм бул жерде дагы өзүн курмандык кылып көрсөтпөй, же мен күнөөлүүмүн, ата-энем менин айыман ажырашып кетти деп мындай кээде күнөөлөгөн учурлары болот. Жок, бул жерде чоң адамдар, эки адам, ата-эне өздөрүнүн жашоосу. Өспүрүмдүн эч кандай ал жакка салымы жок. Көйгөйлөрдү чече албагандыктан алар. Анткени өспүрүм кырдаалга таасир эте албайт, бул жерде ата-энесин бириктире албайт, жараштыра албайт, бирок ошого карата мамилесин өзгөртө алат. Качан өзүнүн ичиндеги ишенимдер менен, мен эч кандай ата-энемдин мамилесине мен эч кандай тиешем жок. Чындыгында балдардын эч кандай күнөөсү жок да. Кээде ата-эненин чоң катасы бар, балдарды курал катары колдонгон учурлар бар. Бул нерсени да эске алса ата-энелер, ошол себептен ички ойлорубуз, мээбиздеги ойлор менен иштешкенде, туура эмес ойлорду дароо туура, позитивдүү ойлорго алмаштырганды үйрөнгөнүбүз жакшы. Жакшы айттыңыз. Негизи эле биз баягы өзүбүздүн ойлорубузду контролдоо баарыбыздын эле колубуздан келбейт. Ошол жагдайды контролдоо дегенде. Анан эми бир жакшы мисал менен айтсаңыз, мисалы ошол көйгөй келгенде, ошол нерсе болуп атканда, сиз жакшы нерсе менен кантип алмаштырасыз өзүңүздүн жеке жашооңузда? Мисалы көйгөй чыкты дейли. Мен бир жакшы сөзүм бар. Бул трагедия эмес деп айтам да. Бизде кээде мындай нерсе бар. Кээ бир адамдардын табиятында, бул албетте психологиялык типологияга байланыштуу, кичинекей кумурсканы пил кылып, көөртүп, жабыртып, болбогон эле көйгөйдү аябай чоң трагедия кылып алган учурлар бар да. Мен Кудайга шүгүр бул нерсеге биринчиден өзүмдү тарбияладым, экинчиден балдарымды тарбияладым да. Өзгөчө кызым аябай көйгөйгө мындай курч карап, кичинекей көйгөйлөргө жан дүйнөсүн оорутуп, ыйлап, өспүрүм учурунда ушинтип жатып калган жайы бар эле. Ошол кезде кызым бир техника менен өзүм психолог болгондуктан бул нерсени мен үй бүлөмө колдоном. Кулап бараткан жебе техникасы деген түшүнүк бар да. Орусча техника падающие стрелы деп коет. Кыргызчага отургондо ушу кулап бараткан жебе. Жана жаан атканда жебе кулайт го. Азыр сиз экөөбүз кылып көрсөк болот. Мисалы сиздин кандай көйгөйүңүз? Мисалы окуу өтпөй калды.
өтпөй калсам эмне болот деген катуу санаа бар дейли да. Анан мисалы Канат, өспүрүмдүн ордуна болуп көрүңүз сиз, Азыр элестетип көрөйүн. Окууга өтпөй калсаңыз эмне болот? Окууга өтпөй калсам эмне болот? Окууга өтпөй калсам, мен кийин окууга тапшырбайм. Мындан кийин. Мен үчүн көйгөй эле, анткени окууга тапшырбоо сиз үчүн эмне? Окууга тапшырбай калуу эмне бул сиз үчүн? Окууга тапшырбай калуу келечектеги мүмкүнчүлүктөрүмдү кесе салгандык. Келечекте мүмкүнчүлүктөрдү кесип салсаңыз эмне болот андан ары? Эми жашоом мен ийгиликсиз болот деп ойлойм. Анткени мага болгон айланадагы адамдардын сый урматы дагы азайт, төмөндөйт. Анан мен эми бизде коомчулукта жогорку билими бар бекен деген сөз мен кулагыма жагынып турат. Бул мен үчүн өтө маанилүү. Жок болсо ал сен баягы экинчи жумушта иштей бересиң деген сыяктуу да. Экинчи деңгээлдеги адамсың дегендей. Экинчи деңгээлдеги иштеген адам, мисалы сиз экинчи деңгээлде иштеп атасыз дейли. Анда эмне болот андан ары? Сылык болсоң сыпа бол дейт. Ансагандай айланадагы адамдар мен үчүн маанилүү да алардын. Анткени экинчи деңгээлде болсаң, сени балким ошол ишканадагы көп мүмкүнчүлүктөрдү сенин канатыңды кесип коюшу мүмкүн да. Көрдүңүзбү Канат, мисалы бул жерде сиздин бир нече жалган ынанымыңызды көрдүм да. Жалган, мисалы биринчи жылы окууга өтпөй калсам, болду, менин тагдырым кесилди, ошол боюнча мен окууга тапшырбай калам, анан мен экинчи сортко чыгып калам, анан мени адамдар менен эсептешпей калат, мен адам катары саналбай калам. Мунун баары жалган. Эмне үчүн окууга өтпөй калса кийинки жылы тапшырганга болбосун? Эмне үчүн 40 жашка чыкканда окуганга болбосун? Мисалы мен экинчи билимди психологияны 37 жашка чыкканда тапшыргам, 40 жашка чыкканда аяктагам, андан кийин кайра чет өлкөдө да бир окуу жайларга тапшыргам. Мен өмүр бою эле окуп келатам да. Мисалы көптөгөн өспүрүмдөр бул жакшы техника да, улам, анан эмне болот? Мисалы суроолор менен эле. Бул сиз үчүн кандай мааниге дегенде дагы бир мисал келтирип көрсөк болот. Мисалы өспүрүмдөр көбүрөөк кездешкен көйгөйлөрдүн бири кайсыл? Сиз дагы бир жолу өспүрүмдүн ролунда болуп көрбөйсүзбү? Же өзүңүздүн деле бир коркунучуңузду же көйгөйүңүздү айтып көрсөңүз? Менде бар. Мен бала кезде мисалы, арык болгонум мен үчүн көйгөй болчу. Арык болсоңуз, арык болуу сиз үчүн кандай, эмне үчүн арык болуу сиз үчүн көйгөй болчу? Эми арык болгондо элдердин мага болгон көз карашы бул арык экен деген сыяктуу бир нерсени жардам бериш керек болсо, мисалы мектепте болгондо классташтар менен чогуу отурганда бирдеме болгондо тигини көтөрүшө койчу дегенде мени жумшабайт да. Сенин колуңан келбейт, сен алсызсың, тиги барсың дегендей да. Тиги кичине булчуң бар. Ушул нерсе. Сиз да арыксың, мунун колунан келбейт деп жумшабай койгондо эмне болот андан ары? Мен кыздардын жанында күчтүүрөөк, булчуңдуу, мындай кыздардын жанында андай күчтүүрөөк, булчуңдуу көрүнбөй койсоңуз эмне болот? Эми эркектин бул баягы жан дүйнөсүндөгү инстинкт ушундай го дейм. Мен булчуңдуу болушум керек алардын жанында. Анткени алардын жанында баягы кино тасмадагы эпизоддор, мунун баардыгы менин аң сезимдин астында. Эркек деген ыйлабаш керек, күчтүү болуш керек, коргоочу болуш керек деген сыяктуу аң сезимде жашап калса. Сиздин жашооңузда кыздар келип, Канат, сен арыксың, сен арык болгон үчүн мен сени жаман көрөм деген учурлар болду беле? Болгон эмес. Тилекке каршы. Биз өзүбүз көрдүңүзбү, сизге эч ким айткан эмес. Канат, сен арыксың, сен эркек эмессиң. Эркектер деген мындай олбурлуу болуш керек, оор нерсе көтөрө билиш керек деп эч ким деле айткан эмес. Бул тек кана өзүңүз түзүп алгансыз. Өзүңүз айткандай кинолордогу, Терминатордун образы, билбейм, толтура образдарды бияка сиңирип алат дагы. Мен ошондой болбосом, мен качан булчуңдарым чоңоюп, мен качан олбурлуу болгондо гана мен бир нерсе, мен мааниге ээ болом, мен ошондо гана маанилүү болом, ошондо гана мени адамдар сыйлашат деген бул жалган убеждение да, жалган түшүнүк, жалган ишеним. Жок. Канат, мисалы, сиз алдыгындай тулку боюңуз менен бүгүнкү күндө өз ордуңузду таптыңыз. Бир радиону кыймылдатып атасыз, үнүңүз менен акча таап атасыз, үнүңүз менен сонун иш аракеттерди кылып атасыз да. Демек, сиздин арыктыгыңыз бул өзүңүз эле бияка жаратып алган, аң сезимде. Аң сезимде жаратып алган ойлор менен өзүңүздү басынтып келгенсиз да. Ошондуктан бул көйгөй деле эмес. Бул трагедия эмес. Сиздин арык болгонуңуз трагедия эмес. Керек болсо биздин кээде бир тулку боюбуз роль ойноп кеткен да учурлар болот, жакшы жагынан.
Билесизби, көптөгөн ийгиликтүү адамдар, бизнесмендер, бай адамдар, окуусунда 3 алган адамдар ийгиликке жеткен учурлар бар да. Ошондуктан бул жашоодо мектепте алган баабыз биздин тагдырыбызды чечпейт. Мен дайыма муну мен балдарыма да айтып келем. Албетте муну менен мен окубагыла, аракет кылбагыла дейм. Бирок кайсы бир балдар окууда күчтүү болот, кайсы бир балдар канчалык аракет кылса дагы тиги балага караганда окшошпойт да. Анан ошону менен окуу менен өзүнө берген бааны төмөндөтүп коюшат. Мен баам 3пү, демек мен ошондой начар адаммын. Жок, эч качан мектептеги бааңыз менен өзүңүздүн бааңызды теңебеңиз. Сиздин өзүңүзгө тиешелүү өзгөчө достор. Ар бириңерге өзүңөргө тиешелүү өзгөчөлүгүңөр бар, күчтүү жактарыңар бар. Тек гана ошол нерсени таап чыгыш керек. Мен билем, кээ бир ата-энелер балдарына таап бергенге аракет кылат, байкоо жүргүзөт, ошол нерсени кайра-кайра айтат. Сен баландайсың, сен менен сыймыктанам, бул сапатың менен сыймыктанам. Бул подкастты мен ата-энелерге да кайрылуу жасайт элем да. Балдарыбызды баа менен ченебесек, балдарыбызды чейрегинде чыккан баага карап баалабасак, тескерисинче макул мектепте баасы окшошпой атат. Анда менин балам кайсы жагынан күчтүү? Байкоо жүргүзгүлө. Балдарыңардын керек болсо ойноп атканда күчтүү жагын байкаса болот. Билесизби, бир оюн бар. Жанагы эле мындай таякчалар. Жана биз теш чукугучтун эле чоңураак формадагы мына мондай да болжол менен таякчалар бар. Ошонун бир нече мындай пачкада бар. Ошол оюндун атын унутуп калдым, бирок столдун үстүнө чачат. Анан балдардын милдети бири-биринин үстүнө кулап калган таякчаларды кылдаттык менен башкаларын кыймылдатпай акырын сууруп, ким көбүрөөк сууруп алса ошол бала утат да. Бир жолу мен үйүмө бир педагог конокко келип калды. Анан ошондой таякчаларын көтөрө келиптир, анан балдарым ойноп отурган. Менин кичүү балам мүнтө эле шыпылдатып башкаларын кыймылдабай сууруп атат да. Бирок анын сыртынан карасаң андай да ойлобойсуң. Олдук сонураак сезилет да. Анан педагогдун мага бир жаккан жери оюн учурунда, бала ойноп аткан учурда биз эми ойноп атат деп коебуз го, бирок күчтүү жагын байкады дагы. Мырза, сен аябай кылдат экенсиң. Кылдаттык менен кыла алат экенсиң. Мындай балдар кийин мыкты нейрохирург боло алышат. Ушул нерсеңди өнүктүр деп койду эле. Менин балам канат байлап калды да. Демек, биз өзүбүздү бардык жерде менин кандай күчтүү жагым бар, башкаларга салыштыргандан көп кыйынчылык, көп көйгөй келип чыгат да. Салыштырбай эле менин күчтүү жактарыма фокус кылышым керек, ата-энелер дагы. Анан ошентип жыйынтыктай турган болсок, келгиле дагы бир башынан канат. Азыр сиз кыскача сиз курмандык жөнүндө айтып бердиңиз. Мүмкүнчүлүк тууралуу бир кыскача айта кетпейсизби? Көйгөй бул мүмкүнчүлүк дегенде, көйгөй учурунда биздин көптөгөн көндүмдөрүбүз иштелип чыгат. Көйгөй учурунда биздин көптөгөн катылып жаткан таланттарыбыз сыртка чыгат да. Көйгөй бизди көп нерсеге үйрөтөт. Көйгөй бизди чыйрактыкка, көтөрүмдүүлүккө үйрөтөт. Көйгөй учурунда биз конфликт чечкенди үйрөнөбүз. Демек, бул мүмкүнчүлүк. Жашоо дайыма эле бир сызыкта кете берсе, баары жайында боло берсе, анда жашоо кызыксыз болмок да. Жашоо көйгөйү менен кызыктуу. Негизи эле биз көйгөйгө карата көз карашыбызды, кабыл алуубузду өзгөртүп алсак, жашоо алда канча жеңил болот. Анан келгиле дайыма жеңүүчүнүн ролунда жашайлы, көйгөйдү мүмкүнчүлүк катары карайлы, жана маселе катары кабылдайбыз көйгөйдү. Ошондой эле жоопкерчиликти өз мойнубузга алганды үйрөнөбүз дагы. Анан жана мен көрсөткөн кулап бара жаткан жебе техникасында мындан эмне болуп кетет, дагы эмне болот дегенде чындыгында аяк жагында коркунучтуу деле эмес экени аныкталганга болот да. Ушул нерселерди эске алып алсаңар эле болду. Бул жашооңордун акырына чейин жардам бере турчу техникалар керек болсо. Чоң рахмат. Мынакей урматтуу көрөрмандар, сиздер менен чогуу биз көйгөйлөрдү чечүүдөгү керектүү көндүмдөр тууралуу сөз кылдык. Анан бизде дал ошол жакшы кеңеши менен хоккейчинин тренери Сейил Калдыбай болду. Сизге ыраазычылык билдирем. Аман болуңуз, үй бүлөңүзгө бакыт тилейм. Рахмат, саламатта калыңыздар. Урматтуу көрөрмандар, жаркырап аткан таңыбыз, кирип келген кечибиз тынчтыкта болсун. Сиздер менен мен, журналист Канат Алмамбетов болдум.